Замбиректердин үнү атылган, тынымсыз атылган октор мына ушундай өзгөчө бир катаал мезгилден бизди тынчтык алып келген, бизди ушундай бир сонун жыргал жашоого алып келген бул биздин аталарыбыз, апаларыбыз. Мына ушундай ушул жеңиш күнүнө арналган майрамдык программабызды көрсөтүүнү улантып атабыз. Ал эми биздин студиябыз өзгөчө эле согушка кадимки барып келген сыяктуу апаларыбызга жана байкебизге толуп калды. Аларды көрүп азыр сиздер да кубанасыздар. Анан алар жөн келген жок. Бизге ырларын камдап, таланттарын сиздерге көрсөтүүгө даяр болуп келишти. Анда тааныштыралы, Бишкек мэриясынын алдындагы достук үнү фольклордук апалар тобу келди. Жана Кубаныч Эсеналиев бизде конокто. Кош келиңиздер. Рахмат. Кутмандыгыңыздар менен. Майрам кут болсун. Рахмат. Сиздер босоодон кирип, студияга кирип баштаганда эле тим эле бир башкача майрамдык шаң болуп келдиңиздер. Аябай сонун кийинип алыпсыздар. Формалар сонун экен, кийимдер сонун экен. Даярдандык. Даярдадыңыздар. Келиңиздер, анда эмесе адегенде эле ушул топ тууралуу бир маалымат бере кетсеңиздер. Макул анда. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу жамаат, ардактуу ардагер аталар, ардагер апалар. Сиздердин бүгүнкү жеңиш күнү майрамыңыздар менен баарыбыз достук үнү чын жүрөктөн куттуктайбыз. Биздин достук үндү айта кетейин, достук үнүнүн уюштурулганына 3 жыл болот. Группада 12 адамбыз. Анан бүгүн ушул жерге чогулуп келгенибиз ушулар болуп калдык. Биздин көркөм жетекчибиз, биздин аккомпаниаторубуз, бизди дайыма эки жакка алып жүргөн, бизди ырдатып жүргөн Кубаныч Эсеналиев. Даже биздин ырга дагы оонда чыгарып жиберет. Анан эми группа бул жерге келгендери менен тааныштырып коеюн. Мына аккомпаниатор деп Кубаныч Эсеналиевди айттым. Андан кийинки эле Зейне Корголдоева. Андан кийин Кыял Алымбаева. Мен болсо Роза Иманалиевамын. Шарапат Курманалиева. Теленин жүзүн бербейт, дайыма ырдап жүрөт, көрүп жүрсөңүздөр керек. Андан кийин Рая Исенбаева, Бактыгүл Насипбекова. Кош келипсиздер. Сиздерди көргөнүзгө аябай кубанычтабыз. Анда эмесе келиңиздер, дароо бир ырдан баштайлы. Бүгүн майрам. Бүгүн жалпы биздин ардагерлерге, жалпы биздин жердештерибизге майрам тартуулайын деп келдиңиздер. Кандай ырдан? Кайсылар? Анда ыр баштайлы. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, песня, песня девичья, ты лети, я ясным солнцем свет, и бойцу на пограничье от Катюши передай привет. И бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. Пусть вспомнит девушку простую, пусть услышит, как она поет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша бережет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша бережет. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Ай баракелде, Азаматсыздар, сонун аттар болду. Анан телекөрүүчүлөргө дагы эскерте кетчү нерсе бар бул жерде. Жалаң
Музыка менен мисалы музыканы эч кайсыл бир окуу жайды бүтпөгөн, жөн эле жүрөктөрүндө, ичтеринде таланттар өзгөчө ойноп, сыртка баягы капка салган ийнедей эле чыгып турган таланттуулар топтолуп ооба, турбайсыздарбы? эч кимибиздин музыкальный образованиябыз жок. Ошону айта кетсеңиз, кантип топтолуп калдыңыздар эле? Эми баягы ыр жандуу болот экенбиз да. Жаш кезибизде ырдагыбыз келип, эми бала кезде, окуучулук кезде ырдап жүргөн адамдар экен. Мен артист болгум келчү, мен мындай болгум келчү дегендер болуп калдык да. Анан ошол ыр жүрөктө ойноп турат экен да, ырдагың эле келе берет экен. Анан ушул кийин баягы Маданият телеканалы Атамбаевдин буйругу менен Шайыр апалар түзүлүп калып эле, анан бизге Кудай жол ачып койду окшойт. Анан эле мынтип группа ачылып, Бири-биринизди тааныйт элеңиздер башында. Элдик таланттарда катышып калдык. Анан ошол жактан кайра тиги чогулуп, дагы аякка катышпагандардан деле болду. Анан ырдайбыз дегендер ошо өзүбүздүн группага алдык. Анын үстүнө жалаң апалар чогуу болуштур, Анан Кубаныч Эсеналиевди каяктан таап алдыңыздар? Кубаныч Эсеналиев өзү айтып көрсөчү. Розыч айтып өткөндөй 2016 жылы жанагындай маданият тарых жылы болду эле. Ошо маданият жылына карата элдик таланттар долбоору уюшулган, теле долбоору. Ошонун астында ырдап жүрдүк. Улам баягы жер тамырынан эл табыры демекчи. Улам угуп, улам бирине бир айтып эле ошо элдик таланттарда бир жыл бою ырдап жүрдүк. Ушул жерде отургандарда мынакей Зейне жекен бар, Роза жекен бар, Шарапат эже бар, мурунку ошол жылдагылардан. Андан кийин бирине сала бир эле кошулуп кеттик. Дагы келбей алган топтор бар. Жакшы. Кийинки чыгармага кезек берели анда. Эми кийинки чыгарма согуш учурунда аталар, балдар, уулдар канчалар келбей калды, канча сай сөөк сыздады. Анан ошол жөнүндө Мукан Рыскулбековдун Келген жок деген ыры бар экен. Ошону бир ырдап коелук. Yol garay, oy, arandır
qanday boldu denesi. İstedi atın argaçan, maydandan geldi kalgandan. El için oy, bulut kurman. Esesi uşul armandım, esesi uşul armandım. El üçün oy, bulut kurman. Esesi uşul armandım, esesi uşul armandım. Баракелде. Ары жагынан карасаң, бир аз көзгө жаш алган, бул жагынан карасаң, кубаныч тартылаган, ушундай майрамда сонун кылып ырларыңыздарды аткарып берип атасыздар. Анан ар бир ырды, мисалы, даярдаганга, репетиция кылганга канча убакыт коротосуздар? Эми репетицияга өтө деле көп убакыт коротпойбуз, Кубаныч? Бул жерде бүт бардын жакшы топтолгон топтор, жүрөгүндө ритм темп деген музыканын эң жакшы эмеси ошо ритм темп болот эмеспи? Баарынын жүрөгүндө ритм темп жашайт. Буларды менен даярданыш жеңил да, бир эле даярданып коесуз. Анан Кубанбек айтсаңыз, жалаң апалардан топтолгон топту мындай алып жүрүш, бир жака алып барыш, анан кээ бир жерде кандайдыр бир сөздөрдү айтып урушуп коюш деген ушулар болобу, болбойбу? Буларды эми турмушта көрүп атабыз го, бирок мен баягы акты ак караны кара деп баягы аксакалыбыз айткандай ачык эле айтып коюшум керек, бир чети сыймыктануу менен мактанып да коюшум керек. Булардын арасында ошондой нерсе жок. Жок, Бирин бири аябай туура түшүнгөн, катуу да айтышпайт. Талаша кеткенде баягы талаштан тактык жаралат деп коет. Ортодо талашып туруп бир тактык жаратып, көрсө ушундай туруп каткырып калышат кайра эле. Мындай дегендер жок. Дагы арабызда бир жерде азыр 6 келдикпи? Дагы 6 бар. Анан алар ар кандай шарттар менен келбей калды. Силердин форматка да батмак эмес болуп чыккан бар келгенде. Ошо жакшы Кудай уткулсун, жакшы коллектив булар. Дагы бир сөз айтып коеюн. Арабызда биздин 2 адамыбыз келбей калды, шартка байланыштуу. Эми ооруп калышты да. Анан экөө тең ыр жазат, экөөнүн тең китептери бар. Ошол Айнагүл Шаршембекова деген кызыбыз Достук үнү деп өзүбүзгө, биздин атыбыз Достук үнү да, Достук үнү деп ыр жаратты. Ошол ырга мен оон жаратып койдум эле. Анан аны гимн кылып өзүбүз Достук үнүдө ырдап жүрөбүз. Балким ошол ырдайсыздар азыр. Андан кийин Шайыр апалар деген дагы азыр ошону эми Шайыр апалардын баары ошол ырды жактырып, анткени 3 Шайыр апа деген ыр чыкты да. Бирок ошонун ичинен биздин Шайыр апа абдан элге жагып атат, баягы Шайыр апаларга катышып жүргөндөргө. Анан ошолор ушул ырды гимн кылалы деп сурап атышат. Шайыр апалар деп. Ал ырдын автору дагы сөзү бүгүн ооруп келбей калды, Үмүт Абдырманованыкы, оonu Кубаныч Эсеналиевдики, Шайыр апалар. Кайсынысын ырдайбыз эми? Таланттуу апалар. Экөө тең аябай кызыктырып айттыңыздар, экөө тең уккуңуз келип атат, Мен эмнедир Шайыр апаларды уккум келип атат. Аябай баягы канчалаган ырлардын арасынан жактырышты дегениңиздерден анда ошону калыбы, ошону калыбы же Достук үнүнү калыбы? Достук үнүнү калыбы. Достук үнүнү. Достук үнү. Мына ушул топтун атынан коюлган ыр экен, аталган ыр экен, анда ушуларды калы. Достук үнү. Шылдап берсең. Ладно, biz bunun içine şair de asbaplar менен ырдачылык. Машинада калып калды, доолбасын кечирип коюңуздар. Болго дегенде. Бир инструмент машинада калып калды мен. Мен алып берип койсоң. Так, даярсыңарбы? Асат аяк деген. Мен ушул асат аякты сурайын деп атып, асат аякты алып келипсиздер, бирок бул жакка коюп коюңуздар деп. Жок деген. Айтайын деп атсам көрсө өзүнүн убактысы бар турбайбы? Кичине эме алып койдук кечирип. Так, даярсыңарбы?
Dostluktun sırrındıma Yürekte dura kız dura Arulup koşup doluşum Çimdilde dübünür suna Arulup koşup doluşum Çimdilde dübünür suna Hey! Çimdilde dübün, çimdilde dübün, çimdilde dübünür suna Işılık olur elinde Dostluklu günü canırsın Irdagan bizden yıllardı Hayradan elim sağınsın Irdagan bizden yıllardı Hayradan elim sağınsın Hey! Hayradan elim, hayradan elim, hayradan elim sağınsın. Hey! Hayradan elim, hayradan elim, hayradan elim sağınsın. Hayradan elim, hayradan elim, hayradan elim sağınsın. Hayradan elim sağınsın. Эң сонун аткаруу. Сагынат Достук. сагына тургандай сонун ырларыңыздар, анан талантыңыздар бар экен, Ооба, сөзү да оонда сонун экен. Достук өнү фольклордук апалары тобу бизде конокто болду. Силерге ыраазычылык билдиребиз. Келип бергендигиңиздер үчүн сонун ырлар дагы да болсо жарала берсин дейли. Майрамыңыздар менен. Майрамыңыздар менен. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биз 9 майга арналган майрамдык чыгарылыш программабызды дагы да болсо улантабыз. Дагы да коногубуз бар.